Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кум деген айылында турабыз. Бул Кум айылы туугандар Шамалды Сай тараптан келе жатканда солго кирип кеткен. Шамалды Сай тарапка жакын жер экен туугандар. Ушул өзүңүздөр экрандан көрүп турган Патрон кайманатындагы бери өтөбүз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп, атка баа берип, аттын мүнөздөмөсүн угуп көрүңүздөр. Эгерде ат жаккан болсо, аттын ээсинин номерин мен экранга калтырып өтөм. Ошол номерлер боюнча бул Патрон деген балбан атты тартып көргөзөбүз. Андыктан туугандар, атты минип жүргөн ээсине дагы суроолорду беребиз. Ат кандай экенин сурайбыз туугандар. Бул аттын жашы боюнча айтып кетсек, жашы бышты экен туугандар. Бышты 3 жаштагы бул бышты сатууга чыгып атат туугандар. Ага, токтоп туруң. Бул ат боюнча бир мүнөздөмө берип кетпейсизби? Кандай ат, улакка чабылганбы? Ошол боюнча айтпайсызбы? Бул ат эме бышты. Бышты, 3 жашта. Мүнөзү өтө жоош. Жоош. Жаш бала карайт. Жаш бала карайт. Улакка канча жолу чабылган? Быштыдан 5-6 жолу чабылды. 5-6 жолу чабылган, Кирип чыгышы мында жүрөгү токтуу кандай? Кайтпайт, Кирген жеринен тешип чыгат. Чыгып кетет, Келечеги алды да. Келечеги алды да, мындай чоң аттын келечеги алды. Ушул туугандар, ат өзү негизи Абакандан Кулун малында, 1 жашар малында келген экен. 1 жашар малында бул акеге Кунан малында өтүп туугандар. Бул атты багып келатат экен азыр. Аттын кайманаты Патрон. Патрон деген кайманат ошо Кулун малында эле коюлган экен. Себеби чыйрак, мындай өзү чоң болгону менен ат жеңил ат экен, караңыз туугандар. Аттын күлүктүгү жакшыбы? Күлүктүгү, аттын күлүктүгү аябай күлүктейт. Учкаяк, Мындай чоң болгону менен жеңил. Карабайыр аттай эле кетет. Карабайыр аттан кем калышпайт. Мынакей туугандар. Бул аттын породасы Владимир жылкы менен Орлов жылкынын аргындашында болгон ат экен туугандар. Көрүңүздөр, буту колу таза, такага турушу жеңил. Эми бул аттын азыр баарыбызга баасы кызыктырат. Аксынын Кум айылында турган бул аттын баасы $4700 деп бааланып атат. Бул жака $4700 бул сом менен эсептегенде 370 000 сомдун айланасында болуп калат, плюс-минус. Азыр бир немесин айтпайсызбы? Канча жем жейт, ошол боюнча бир сүйлөп бербейсизби? 3 килограмм. 3 килограмм арпа жем. Анда жеп ичиши жакшыбы? Жакшы. Жакшы, аппетити зор. Тазалап турат. Тазалап турат. Акылы эчтеке калбайт. Мынакей достор, акыр. Жеп ичиши аябай жакшы экен, күлүктүгүн азыр. Бул атты бир кыйнабай чабып көрсөк кандай дейсиз? Кыска аралыкка гана чабып көрөлү. Атты азыр багыбыда турган ат экен. Атты көп чапкандын кереги жок туугандар. Мынакей кыска аралыкка атты бир көрөлү. Мынакей достор, жеңил. Өзү мындай чоң болгону менен туугандар, учкаяк, жеңил жүгүрөт экен. Мынакей көрүп турасыздар. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Ат кимге жаккан болсо, класс басып бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Азыр 3 килограммдан арпа болот. Эми аттын үстүн сиздерге бир тартып көргөзөйүн. Аттын үстүн көрүңүздөр. Үстү толобу аттын, Тола, Өзүнө жарашыктуу. Мынакей Патрон деген кайманатты азыр үстүн тарталы. Мына күн жакка чыгыңчы, күн жакка. Мынакей көрүңүздөр. Ат ушундай чуркайым деп турат экен негизи. Кимге жаккан болсо, бул видео менен бөлүшүп туугандар, класс басып азыр токтоп туруңуз. Аттын көкүрөк тарабын сиздерге бир тартып көргөзүп коеюн. Көкүрөктүн жуундугун караңыздар. Көкүрөгү мындай ат негизи. Торпо улакка аябай. Така заказной болобу? Канча размер? Эми базарга чыккан такалар туура келбейт да, заказ менен. Базарга чыккан така туура келбейт. Только
такачыга алып барып жасатыш керек экен да. Такага тынч. Такага тынч. Эч кандай өнөр көргөзбөйт. Жаш бала карайт экен балаңыз, а? Ал ине болот. Турган жеринен ине болот. Турган жерде минет. Өтө жоош. Өтө жоошат экен. Мынакей көрүңүздөр. Буту алдында такасы бар экен. Атын такала элипсин. Така турушу жоош бирок, э? Буту колу таза туганда көрүңүздөр. Азында аттын үстү тарабын сооруларын көргөзөйүн. Соорусу өтө жоон. Мындай кыскасын айтканда улака чабып көрүп тур. Улака чапканда кирген жеринен кайра чыгып кетет экен. Эсин айтуусу боюнча мага айтып берип атабыз тугандар. Андыктан патрондун баасын айттык. Патрондун баасы 370 миң сом деп бааланды. 4700 доллар. Айткан баадан сөзсүз түрдө кемитилет тугандар. Көрүңүздөр. Азыр аттын баскан басыгын бир көрөлү. Биздин каналдын саяпкерлери, биздин каналдын катталуучулары бул атка баа берип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге пикир кылып калтырып кетсеңиздер болот. Сиздер жазган комментарий менен бастырынчы ат алуучулар өтө маанилүү, өтө пайдалуу болот деп ойлойм тугандар. Андыктан алдыда номерлерди көрдүңүздөр. WhatsApp номер бар, жана тез байланыш номерлер ушул аттын видеосунун алдына калтырып өтөм. Ушундай жүрөктүү, өзү аксыда улактын чоң улактар чабылат. Аттын кымбаты дагы ушул аксы тараптан дагы көп кеткендерин угуп калабыз. Мынакей атты көрдүңүздөр. Ат кандай экенин комментарийге тугандар дагы бир ирет кайталап коеюн. Комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Сыны келишкен патрон кайманатындагы бул атты сизге тартып берген Муз-ТВ каналы болду. Атты азыр үйүргө койло элек да, жаш да турабы? Үйүргө койло элексиңер, а? Эгерде үйүргө алам дегендер дагы болсо, ушундай чоң аттан жакшы бейге коюп, чоң кулун алам дегендер болсо дагы байланышыңыздар. Мынакей тугандар. Бүгүн бул атты толук түрдө мүнөздөмөсүн айтып, сиздерге тартып көргөзүп бердик. Азыр атты айландырып, жанынан дагы бир сыйра тартып көргөзүп коелу сиздерге. Мынакей тугандар, атты айландырып сиздерге тарталы. Улака уже үйрөтүлүп даяр болгон атты сиздерге көргөзөлү. Атка баа бериңиздер. Мынакей аттын абагын дагы тартабыз. Кыскасы атта айып жок, а? Эч жеринде мындай айыбын айта кетпейсиз. Айыбы жокпу? Айып жок. Айыбы жок, а? Айып жок. Мынакей тугандар, айып жок. Тиштеш деген жок. Азыр мына оозун ачып көргөзсөк болобу? Болот. Тишин бир көргөзүп коелубу? Аузу сай элек, а? Жок. Ордуксуне дөмпөзүн. Уже сая баштаган, а? Жазда сая. Кудай кааласа жазда бул жаңы асый болот экен тугандар. Мынакей аттын түрү, аттын сүрү. Бул ат өзү кунан малында куурутуп, мына быштысында уже бышырып, улакка даярдап койгон бул жоон жолпу келген патронду мынакей сизге тартып көргөздүк. Андыктан тугандар, саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар тугандар.